Биз бүгүн коңшу өлкө Казакстандагы шайлоого сары эсеп салып көрөлү дедик. Эфирде күн өзөк, аны мен Керим Айдаров алып барам. Бүгүн бизде конокто Орозбек Молдалиев, саясаттануучу, Алмаз Тажыбай, саясий багыттагы окумуштуу. Урматтуу коноктор, кош келипсиздер. Мына эми кошуналар жөнүндө баары бир биздин саясатка кыйырбы же түзбү таасири бар деп ойлойм. Ошон үчүн бир аз болсо дагы сөз кылып койбосок болбойт деген максатта айтып атабыз. Мына кече Казакстанда президенттик шайлоо болду. Ал шайлоо мурдакы кыргында өзгөчөлөнүп өттү окшойт, анткени элдер да көчөгө чыкты дегендей. Ошол жөнүндө дегенде бир сары эсеп салып көрөлүчү Орозбек агай. Сиз кандай ойлодуңуз ушул багытта? Бул эгемендик алгандан бери Казакстанда биринчи жолу Нурсултан Назарбаев катышпаган шайлоо болду. Мында кезексиз шайлоолордун баары эле дээрлик баары эле кезексиз шайлоолор болгон Казакстанда мурда деле. Анан бул жерде эми альтернатива болду. 7 киши чыкты. Токаевка альтернатива болуп. Анан наразылыктар шайлоо жарыялангандан баштап эле наразылыктар пайда болду коомчулуктун арасында. Себеби дегенде кезексиз шайлоонун мөөнөтү чукул болуп калды. Бул өзүнүн Назарбаев дайындаган мөөнөтүнө чейин отуруп, шайлоону даярдап, мүмкүнчүлүк берип, анан өткөрүш керек эле деп оппозициялык күчтөр даярдана албай калгандыгын эме кылып атышат да. Бирок мындай алып караганда Казакстанда таасирдүү оппозициялык күчтөр деле жок. Оппозициялык саясий партиялар деле жок эсе. Ошон үчүн булар топтолуп, биригип, бир шайлоого даярдансак деген максаттары болгон. Ошон үчүн наразылыктар болду. Экинчиден шайлоо болуп атканда дагы, шайлоо өтүп атканда дагы наразылыктар болду. Мен өздөрү айтканы боюнча бир 500 киши кармалган. Ошонун ичинде журналисттер, Казакстанда Азаттыктын журналисти, чет өлкөлүк журналисттерден дагы кармалгандар болду. Анан аларды Тышкы иштер министрлиги башкалар кийлигишип, топтору бошотулду. Факт что ушул наразылыктардын болгондугунда болуп атат да. Мурда мындай наразылыктар болгон эмес. Эми жана сиз айтып аткан ушу оппозициялык күч эми Казакстанда жок деп атпайлыбы? Анан ушунча элди ким чыгарган болот анда? Бул оппозициялык күч болбосо дагы элдин өзүндө оппозициялык мааны дайым эле болот. Казакстанда ушунча жылдан бери Назарбаевдин лозунгу бизде биринчи орунда экономика, саясат менен кийин алектенебиз деп ушунча жылдан бери. Эми Казакстан өзү нефти газы бар мамлекет, башка потенциалдары деле жогору. Ошон үчүн бул эл чына башка биздин башка региондагы мамлекеттерге караганда экономикалык деңгээли жогору эле. Саясий эмеси деле биздин деле мигранттар бар ошол жактан иштеп атышат. Ошон үчүн бул бир аз эме болгон менен элдин ичинде деле наразылыктар бар. Бизде демократиялык өнүгүүлөр болбой калды. Мүмкүнчүлүк тажатты деп кечип отуруп дегендер, сөз эркиндиги, башка маселелер боюнча эми баягы азыркы глобализациянын шартында элдердин баары эле көрүп турат. Тем более Орто Азиядагы бир Чыйканга окшогон Кыргызстан деген мамлекет бар. Президенттерди кубалап жиберип, эркин шайлоолорду өткөрүп дегенде парламенттик мамлекетке жол кадам таштап, конституцияны өзгөртүп, ошол багыттарда кошуналар деле көрүп турат. Аларда деле ошондой жасасак, бир адилеттүүлүк болсо, адилеттүүлүк элдин баарынын эле көксөгөн максаты ошол да. Алмаз мырза, сиздин оюңуз кандай? Кандай көз карашта сары эсеп салып көрөлүчү дегенде? Эми мындай алып көрсөк, бул Казакстанда бийликтин транзити өткөрүлүп атат. Транзит өткөрүлүп аткандан кийин бир жагынан караганда Казакстанда мындай айтканда экономикалык жактан кичине кризис жүрүп атат. Теңгенин төмөндөп кетиши, анан азыр мисалы Назарбаев туура өзүнүн бийлигин дагы күчөтүш үчүн транзит кылып коюп атат. Анткени мен мындай карасак, бийлик бир жагынан Токаевка азыр келди деген менен, экинчисинен баары бир баягы мамлекетти Назарбаев кармап турат. Экономика жактан мындай олкусулку болуп атат деп атпайсызбы? Себеби? Себеби бул бир жагы дүйнө экономика эмес, негизи бул сырьевой мамлекет болуп калып атпайбы? Жана
нефть менен экспорт кылган чанын дүйнө жүзүндө төмөн түшүп кетип атат бааларычы, ошонус менен бир. Анан кадак мамлекети көбүнчөсү мындай патернализм деп коет, экономикага жана социалдык жактарга элин көп жана камсыздойт да, баягы социалдык жакта төлөмдөр мененчи. Ошонусу дагы баягы жетишпегендиктен нааразы болуп атат. Анан кадактын эли ментал жактан караганда бул мурдакы Совет Союзунда деңгээлде калган мамлекеттен баарын алыш керек да. Мисалы кыргыздар болсо, биз буну 90-чы жылдары башында өткөнбүз да, бул кыйынчылыкта мамлекетке ишенбей, өздөрү баягы эл өзүн багып, мамлекеттен бир тиын сурабай, өзүн багып кеткен. Тилекке каршы бул кадакта мындай караганда ошо Орусия менен мындай кичине окшошуп кетет да, баягы мамлекет аларга баягы камсыз кылыш керек деп. Жана ошо жактан дагы жанагы өздөрү деле айтышкан, кадактан бир стратегия боюнча Назарбаев айткандай эле баягы бир 50 кыйын мамлекеттерге киребиз, жана 30 мамлекеттерге киребиз, негизинде биз тигр болобуз депчи, бирок мындай сырье катары мамлекет болуп калды. Мындай айтканда жана ошо акчанын баары аралашып келип, бир кандай бир өнүктүрүүнү, жаңы технология заманбап менен алдыга жылыш үчүн экономиканы ошондой тилекке каршы андай курулган жок. Ушул убакка чейин эле жанагы кем байлыктар менен ошо менен эле алек да, анан байып, анан байыган капиталдардын баары эле бул грандиозный мындай айткан чоң проекттер болду. Ошо Назарбаевдин 30 жылдарында жана Астана шаарына, анан бул тышкы мындай караганда, салыштырма караганда тышкы карыз да көп бул мамлекеттикичи. Ошон үчүн ошо ар кайсы бир факторлор менен жана андай экономика төмөндөп кеткенден, анан жанагы наданчылык деп айтып атпайбызбы? Элдин көтөрүлүп чыгышы да. Көтөрүлүп кетип, бул биринчи жолу болгон жок. Анткени мен бул жабык мамлекет, мурда болсо Жан өзөндө болгон, дагы башка ошондой локалдуу бир көтөрүлүштөрдүн баарын баягы бизде дагы 2002-жылы Аскар Акаев баягы Жалал Абадта баягы атып салгандай эле, ошондо Жан өзөндө атып салган, бирок бул жабык маалыматтарда көп, мисалы мамлекеттин катуу кармап турат, бирок анча кармабайт. Мисалы Орусияда андан да катуу кармап турат да. Демек, кечээки шайлоо учурунда элдин көтөрүлүп чыгышы мына ушул максатта чыкты деп ойлоп атасызбы? Жок, анткени мен жанагы бизде ошо баары ошо бийликке илгертеме келаткан, жанагы орусча айтканда протестной каршы чыккан баягы ичинде бугу бар да. Анан бул жерде ар бир эмеде мындан дагы азыр күчөй берет. Өзүнүн эмеси бар. Кондратьевдин цикличность теориясы бар. Ошо катары бул күчөй берет да. Бул токтобойт эми. Мына Токаевди бийликке алып келди. Анын башына азыр аябай кыйын абал болуп атат да. Ошо азыр жанагы элин кандай бир стабилдикке алып келебиз деп. Бирок Токаев өзү баягы шайлоо элге берген мындай айткан сөздөрүндө стабилдүү эмес, өнүктүрүүгө алып барабыз, алдыга жылдырабыз деген максат болгондо, анда мындай айтканда реформага алып барабыз дегенде жанагындай ошо шарт түзүп атат да. Өзгөрүп алаткан турбайбы, анда өзгөрүп болгондо деп жана жарандык коомдор, адамдар жөн эле чыгып өзүнүн ойлорун, пикирлерин айтып атат. Эми ошол элдин көтөрүлүп чыгышына сырткы күчтөрдүн, маселен, сырткы башка мамлекеттердин таасирлери барбы, Орусбек байке? Бул эл көтөрүлдү деп айтканга протест потенциалы болду. Эми бул азыркы глобализациянын шартында тышкы таасир деген эмне, тышкы таасир деп эмнени түшүнөбүз деген маселе келип чыгат да. Азыр элдин баары эле маалымат жагынан кеңири мүмкүнчүлүктөр бар. Анан бул эгерде тышкы күчтөр уюштура турган болчу болсо, бул протесттер башкачараак болмок. Анан экинчиден кандай максатта болот эле бул? Ошон үчүн бул элдин өзүнүн шайлоонун чукул болгонуна, анан кийин шайлоонун эмелерин бузулганына нааразылыктар болду. Ошол жерде эле ошо протесттеги альтернативага чыккан ошону талапташтар делет. Биз буга болушуп
искажениялар болду, шайлоодо мыйзам бузуулар болду деп жүрсөк, бул тааныйм деп чыккан эмнеси деген лозунгдар дагы болду. Бул жерде ар кандай болбосо бир уюштурулган нукта болду деп айтышка болбойт да муну. Эми Экинчиден, Алмаз айткандай, мындай жабык информация, ченем менен келген информацияны анализдеш бул кыйын болот. Кийинчерээк билинет бул маселелер. Себеби дегенде мындай көз карандысыз массалык маалымат каражаттары, анан эмне үчүн мына батыштын маалымат каражаттарынын журналисттеринин азаттыктыкка ошончо камалып атат дегенде, ошол жерде да маселенин бардыгы болбой, эме болгондой кетип калбасын деп. Ошон үчүн бул интернетти да чектешти. Бул жерде наразылыктын дагы бир себептери бар. Баягы теңгенин баасы токтогон жок. Дарига Назарбаева өзү дагы мындан 2 күн мурун мойнуна алды, ушул төмөндөп кетип атат деп. Бул жалаң эле Казакстандагы эмес, Россия менен экономикасынын бөтөнчө сырыгы жагынан байланышы тыгыз болгондон Россиядагы кризиске байланыштуу болуп атат. Евразиядагы кризис, анан жанагы чек араны тоосуп, анан Кыргызстанды күнөөлүү кылган аракеттери, ошолордун баары эле бир күнөөлүүнү издегендин аракеттери болуп атат бул жерде. Биздин мамлекет Россия менен Казакстанга кайсы бир деңгээлде экономикалык жактан көз каранды деп ойлоп атабыз да. Эми булардын экономикасы начарлап бараткан болсо биздин мамлекетке дагы таасир тийбейби? Албетте таасир этет. Эгерде биз билсек, биздин мигранттар дагы ошо Казакстандан жан багып дегендейчи, ошондой кылып жүрүшөт. Анан биз мисалы Казакстандан транзит болот атпайбы, Орусияга же башка мамлекет чыгарганда. Ошондо кичине ар бир казак мамлекет өзү илгертен бери эле мындай соода согуштарын кылыпчы. Анткени мен элден мурун казак ишмерлердин, айыл чарбасы фермерлердин продукциясы сатылыш керек. Андан кийин анан Кыргызстандыкын кое берет да. Ошондой же оюн катары эле бизди колдонуп жүрөт. Анан биз деле билебиз, биз баягы эки төңкөрүш деп революция болгондордун баарын бизде кандай маалымат, информациялык маалымат өзүнүн элин коркутушканда ар кандай кылыпчы. Анткени мен баары эле жана демократия деп, демократия өзгөчө иштейбиз деп. Негизи бул илимде бир эле формула бар да, жана суунун формуласында эле демократиянын өзүнүн формулалары бар. Бирок ошо тоталитардык мамлекеттер же авторитардык мамлекеттер берди болуп атат. Өзүнүн бийлигин курчаш үчүн ошо менен өзүн актайт да. Мен ошо Назарбаевдин жана 30 жылда бийлиги жылбай турган мен экономиканы алабыз деп жакшы ошо элин калкын карап келди. Бирок азыр башка заман. Азыр жана эски башкаруу эмелери кризис болуп атат. Казакстандын ичиндечи, жана айтып кеткен экономика менен байланышлуу саясий жактан, анан эл башкача. Азыр болсо жанагы интернет пайда болгон менен ошондой эле баары интернет булактарын жаап басып аракет кылып атат, бирок баары эле өтүп кетип атат да. Ошон үчүн биз мындай айтканда Кыргызстанды карап келген, агай туура айтып атат, бизди карап келген ошо демократия кандай жол. Мен мындай караганда 30 жыл деп айта албайм, бирок 20 жылдык Кыргызстан өтүп кеткен баскычтарды булар эми келип атат да. Ошондо азыр Кыргыз мамлекетинин ошо демократия жолуна жылышы тажрыйбасы буларга аябай баалануу болот. Анткени бул жанагы эле оппозиция эмес, мындай эле элин эмес, жөнөкөй бул бийликке, Казакстандын бийлигине дагы ушу Кыргызстан өткөн баскычтардын баарын кулакка илип, ошондойлорду кылбаш үчүн азыр бир кандай бир чараларды көргөз керек. Эгер чараларды көргөзбөсө, дагы жолу айтат, бул стабилдүү Казакстанды кармаш кыйын. Анан Казакстанда дагы өзүнүн коркунучтары бар. Бул Орусиядан түндүк жактагы областтарды жоготушу мүмкүн. Аябай мындай катары кыйын абалда турат да. Ошон үчүн казак элине мындай айтканда жана стабилдүү башкаруу керек. Ошон үчүн жана транзит власть кылганда Назарбаев да ошонун баарын. Маселен ушул стабилдүү башкаруу болуш үчүн эмне кылыш керек? Стабилдүү башкарыш үчүн эми Назарбаев өзү баары колунан аракет кылды. Мисалы ал болсо Элбасы деген наам алган, Конституциянын палатасынын төрагасы болуп, Сенатка дагы мына коопсуздук деген мындай кармап турат. Эгерде азыр баягы экономика жактан кандай бир Токаев жумушту алып бара албаса,
аны күнөөлөп туруп мурдакындай эле премьер-министрлер күнөөлөп алып салгандай элечи бул президент деле Назарбаев алып салат. Мындай айтканда эч бир баягы мындай Назарбаев бийликтен кеткен жок. Назарбаев тиги көшөгөнүн артында карап турат да. Мына ушул маселен Өзбекстанда Каримов кеткенден кийин Мирзиёев башкача саясат жүргүзүп баштагандай болду да, өзгөчөлөндү. Бизде деле Атамбаев кеткенден кийин Жээнбеков башкача Атамбаевди ээрчиген жок дегендей да. Назарбаев кетти, Токаев эми Казакстанга башкача өңүттүү саясат жүргүзөбү? Азыр өзүнчө саясат жүргүзгөнгө Токаевда мүмкүнчүлүк аз. Аз э? Бул биринчиден өзү Назарбаевдин даярдаган кадр. Назарбаев талай жылдан бери муну 2 жолу тышкы иштер министри кылды, премьер-министр кылды, башка кызматтарды иштетип көрдү, эл аралык уюмдардан иштетип көрдү. Бул эч жерден кынтыгын кетирген жок. Ошол мезгилдин ичинде бир топ оппозиционерлер ар кандай себептерден ажал тапкандар болду, чет мамлекеттерге качып кеткендери болду. Азыркыга чейин мына кечеги Казакстанда болгон окуяларга тиешеси бар деп Аблязовдорду күнөөлөп аткандар бар. Баягы Казакстандын демократиялык талдоосу деген кыймылдын жетекчилери. Ошон үчүн бул ошондой сыноолордун баарынан Токаев жакшы өттү. Ошон үчүн бул сөзсүз эле өзүнчө эле бир башка жолго салат деп азыр айтканга эрте. Бирок бар, бийлик деген бийлик болот. Колго бийлик тийгенден кийин кандай адам болбосун ал өзгөрө баштайт. Анан акырындык менен Назарбаев менен акылдашып болсо дагы мына бул жактардан бир аз өзгөртпөсөк болбойтун гой деп андай себеби дегенде бул ойдон башкара бергенге Токаевдин өзүнүн мүмкүнчүлүгү жок. Экөөнүн весовой категориялары экөө бөлөк. Назарбаев деген бул СКАнын тарбиясын алган, эзелтен бери казактар эмгеги сиңген адам. Мунун эми баягы жалаң эле ички саясаттагы маселелерин айтып атабыз. Тышкы саясат боюнча Назарбаев аябай көп ийгиликтүү иштерди жасады. Мына азыр Нур-Султан болгон Астана шаардын бир эскиле жерге жаңы шаарды салып талашка түшүп аткан Алмаз мырза айткандай түндүк территориялардын маселесин жабыш үчүн борборду Астанага көчүрүп барып койду. Ал жакта бекемдеп атат. Орусия менен мамилени бекемдеп, себеби дегенде ал жакта ар кандай эмелер болгон. Биз мына Солженицин ачык эле айткан, биздин территориялар бул жерлер деп. Жириновский деле кээде аччы келгенде бул жерлерди алышыбыз керек деп чыга калат. Ошолордун баарын эме кылыш үчүн Россия менен саясатты жакшы жүргүздү. Анан Каспийдин статусу боюнча, башка маселелер боюнча, ядролук куралдын Россияга берип, башка статус алган боюнча Назарбаев көп ийгиликтүү иштерди жүргүздү. Тышкы саясат изилдөөлөр боюнча, башка маселелер боюнча биз жетерлик бийиктиктерге жетип алдылар. Бирок ички саясатында бир топ алишамдиктер бар экенин кечектенде көрсөттү. Албетте, ошол талуу жери ошол. Жакшы күн болот. Ал ачыкка чыкпай атат да, чыгарбайт. Анткени кызын деле Сенатка башчы кылып койду. Менимче Токаев өз алдынча кетиши кыйыныраак болуп калат окшойт деген мындай көз караш бар да. Бир жактан мындай болуп атат да, бул ошо системадан өстүргөн Назарбаев баягы шарт түзгөн ошо системадан өстүрдү, буну даярдап таптапчы. Токаевди чаран Токаев дагы сөзүнүн экин биринде эле Назарбаев деп айтат. Анан бул ошо үй бүлөсү менен кандай бир байланышы бар да, бул мындай жана өз алдынча алып кеткенге кудурети жетпейт. Эгерде кандай бир анткени менен бийликтин баары карасак дагы ошо Назарбаевдин үй бүлөсүнө тейлеп турат да. Кандай бир азыр дагы айтылып атпайбы? Токаев көпкө чейин президент болушу мүмкүн, же бир срок жибосага чейин эле кетип кайра Назарбаевдин кызы болуп калышы мүмкүн дегенде сөздөр бар дегендей да. Ушундай жагдайда бир саясий өңүт барбы? Жок, андай ошондой деле айтып келип атышат, бирок мындай караганда, прагматизм караганда керек, мисалы Дарига Назарбаев ошондой деп дагы эмиштер айтып атышкан, келгенде анда жана азыр протест деп атпайбызбы, андан дагы көбүрөөк да. Ошон үчүн азыр ошо компромиссный болуп Токаевди жана бийликке келтирип атпайбы. Анан бул болсо ошо канча мөөнөтү болот, ошончо мөөнөтүнөн эле отурат Назарбаев турганга чейинчи. Анан кандай бир эң негизги бийликтердин бир формуласы
бул мындай айтканда олигархтар бар да, ошо бийликте ошолордун топтору болуп атат да. Ошо топтолор дагы мына аябай жакшы өзүнүн бийликтин бекиткен Назарбаев пирамидасын аябай бекем чындап койгон да, бу жергечи аябай күчтүү. Буну мисалы Токаев кетип башка киши келсе деле Назарбаевдин жана бийлик системасын бузуу аябай кыйын болот да. Бул эл буза алабы пирамиданы? Назарбаевдин түзгөн пирамидасы. Ал үчүн көп ресурс керек, ал үчүн баягы кандай бир себептер болуш керек, тышкы жактан да жардам берилиш керек, бир ошо Орусия жактан болобу же кандай биричи ошондой. Мен Орусиядан жардам бербейт го дейм, Орусияга, Казакстанда ушундай системанын турганы кызык. Жакшы. Эми бир кезде сиз айткандай Назарбаев сырткы саясатка ополтодо иш жасады негизинен. Казакстанды бир топ өнүгүүгө алып келди. Келишкен соң Астанага окшогон азыр Нур-Султан болуп калды, шаарды курду. Экономикасы биздикине караганда алдан эмеде күчтүү дегендейчи. Сырьевой экономика, нефтиси, газы жакшы шүгүр дегендейчи. Биздин кыргыз эл атаан көрүп, Назарбаевда президент бизде болгондо сонун болот эле деген тамшанган мезгилдерибиз да болгон да. Анан ушул казактар азыр бүгүн нааразычылык кылып, митингге чыгып, нааразы болгону ушул мындай эптүүбү? Бир маселени биз унутпашыбыз керек да. Адамдарга эмне керек жашоодо? Курсагы ток болсо дагы адилетсиздик болуп турса, адамдар буга чыдабайт. Чыдабайт, Курсагы ачыраак болсо дагы, адилеттүүлүк болсо, адамдар буга каниет кылат. Муну 10-кылымда исламдын окумуштуусу Абул Хасан аль-Маварди деле айткан. Даже кудайсыз мамлекет болсо дагы тура берет дейт. Бирок адилетсиз мамлекет көпкө тура албайт деген. Казакстанда деле адилеттүүлүк бузулуп атат. Бул ошон үчүн жана нааразылык азыр чети чыгып атат. Эл баягы бир аз курсагы ток болгон үчүн көп чыкпай аткан себептери да ошол. Экинчиден репрессивдик аппарат катуу иштейт бул жерде. Бул жагын эстен чыгарбашыбыз керек. Канчалаган адамдар каза болду. Канчалары качып жүрөт. Ошолордун тагдырын колдонгусу келбегендер көп. Ошон үчүн бул жерде баягы эми мына Жан өзөндөгү окуялар, башка нерселер анан кийин ал жерде 2 жолу чоң көтөрүлүш болгон. МВДнын бүт күчү арып, бүт районду курчап атып, араң токтоткондун. Кечээки окуяда деле милициялар деген элдин арасына кирип эле лидерлерди суруп чыгып эле алып барып эле кармап кетип атышты да. Элдер унча калбай атышты дегендей. Демек буларда милиция кызматкерлери күчтүү экен деп ойлосок болобу? Бул жерде бааралар нааразыга чыккандардын ортосунда эме жок да. Жөн эле стихийный болуп калды да. Мисалы үчүн Алмаз Мырзакөз барсак, биз уюштурат элек. Сиз биягынан келгиле, биз биягынан баралы, ондай кылабыз, кармалгандарды мынтип куткарабыз да. Бул жерде стихийный экени көрүнүп турат. Анан ошондон деле жыйынтык чыгарсак болот. Ал милиция ээн эркин эле барып эле. Экинчиден бул авторитардык бийлик болгон жерлерде күч органдарына көп көңүл бурулат дагы, жанагындай митингтерди иштегенди, анан ОМОН, ОМСДон баарын аракеттери такай жакшынакай тренировка кылдырып, айлыктарын жакшы кылып жасап коет. Анан кийин брусчаткага чалынган биздин милициялар да кайдан болсун. Жана бизде да эме анекдот кылып тамаштап жүрүшпөйбү? Биз 100 эле киши баралы казактар силерге. Ой, 1000 келбейсиңер, ой, 1000 барсак мародерство болуп кетет. 100 эле киши барып кызмат алып коебуз деген тамаша кылып атышат да. Бул эми мародерство бизде болгондугу деле чын. Бул жана Алмаз мырза бир маселени четин чыгарып кетти, жакшы сөз болду. Бир 2005-жылкы инкылаптан кийин бир топ өткөндөн кийин Казакстанга барсак, сурап атышпайбы? Силер тынчыдыңарбы? Эмне болду? Кече эле көрсөттү силерди ал эти баягы магазиндерди талап, тоноп эле ушундай эме болуп аткан турбайбы деп. Көрсөк ошол мамлекеттер кээде жаңылыктардан көрсөтүп эле кайта ошол эпизоддорду көрсөтүп коет экен да. Мына демократияны кааласаңар ушундай болот деп. Элди коркутуп, Анан эл ойлойт экен да, айланайын көчөгө чыксак артынан мародерлор чыгып, тынчкалактан жанагы менчигибиздин баарын талатып жиберет турбайлы. Андан көрө ушу бийликти эме кылалы деп. Мына бул пропаганданын бир жактуулугу. Анан айтсак алар ишенбейт көпчүлүгү. Эми көрүп, билип жүргөндөр деле бар, бирок алар азыраак болуп атат да. Президент Токаев аябай тез арада жанагы такка отуруп инаугурациясын өткөргөнү турат да эртең. Себеби ШОСко келиш үчүн деген кептер айтылды, бирок башка жагы бар ушунун саясий өңүттө. Негизги бул бир жагы жанагы ошо Токаевка азыр эл аралык
жактан авторитетин көтөрүш керек, өзүнүн репутациясын. Эгерде баягы тышкы, мисалы Орусияга барып келе же Өзбекстанга барып келе, башка жакка барып келгенде мындай баягы Назарбаевди кабыл албай жатат да, бир жагы баягы көнүп калган. Анан эми өзүнүн эмесин топтош керек. Мынау ШКУга келгенде, мына 14-ндө, эгерде ошого баягы мамлекеттин башчысы болуп келсе, бул батыраак мындай технология жактан, саясий жактан бул аброю жогору болуп кетет да. Ошо бул эмени колдон чыгарбаш керек. Ошон үчүн бир жагы ошо 12-синде өтүп аткандагы болуп атат. Экинчисинен башында Назарбаев кеткенде биринчиден ошо июньда болот деген, анан кайта эмки жылы болот деп дагы официалдуу түрдө айтышканда, анан кайта ушул жылга койгону булардын эмелери баары санайт да. Изилдөөчүлөр санап туруп ушу туура деп, баягы узартпайлы деп. Анан ушу койгону мен бир жагы эме караганда бул туура эле кылып атат да, талдоо жагынанчы. Туура эле иш кылып атат. Эгерде биз деле ошондой кандай бир кеңешме берсек, ошондой берет элек да. Бул жакшы. Мындай ушу келип Кыргызстанга келип, анан Кыргызстанда дагы бизде ошо ШКУга Индия, Пакистан кошулуп атат. Толук кандуу деп мурдагы деле кичине көп мероприятиялар кошулбай калган, быйыл толук кандуу кошулуп атат. Пакистан менен Индия. Бул аябай маанилүү. Казакстан баягы Назарбаевдин жолун анткени мен көп эл аралык айтып атпайбы, эл аралык деңгээлде көп инициативалар көтөрүп чыккан, жакшы тажрыйбаларды, ошону кой бербей, Казакстан баягы инициативасын чыгарып, Токаев келиш керек. Баягы ошо Казакстандын аброюн ылдый түшүрүп кетпеш, сырткы саясаттанчы, ошон үчүн бул маанилүү. Эми ушул ШОС жөнүндө кеп кылып кыскача. ШОС өтөлөп келатат да. Ушудан ШОСтон биз Кыргызстан, эми башкасын билбейм, эмне кылсын. Биз кандай пайда таап атабыз? Таап атабыз биз ушундан ШОСтон? Мааниси кандай пайда? Эл аралык уюмдардын өзүнүн бир шарты бар да. Кичинекей мамлекет, чоң мамлекет баары бир уюмда болгондо, баарынын укуктары бирдей болот дагы, ошо чоң уюмга мүчө мамлекеттер ошол естественный түрдө эле ошол уюмдун мүчөсү катары каралат. Мына мисалы үчүн Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болчубуз. СНГда биринчилерден болуп кирдик. Ошол кезде Орусия, Казакстан, Украина, ШОС бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирерде бизден рекомендация сураган. Биз Украинадан өндүрүлгөн карызыбызды бермейинче биз колдойбойбуз деп, анан реструктуризация жасап, көрдүңөрбү, кичинекей мамлекет чоң уюмга мүчө болгондо өзүнүн таасири көбөйөт. Бул бир мисал да. Анан биз ошол ШОСко мүчө болгондон кийин биз мына Индия, Азиядагы экинчи чоң мамлекет, калкынын саны боюнча дүйнөдөгү чоң демократиянын бири Индия. Ошолор менен тең бир уюмда болуп атпайбы Кыргызстан. Бул жерде анан сөзсүз эле пайда дегенде биз мына финансылык пайда деп атпайлыбы? ШОСко мүчө болгондон бизге теги Кытай менен Кыргызстан экөө тең бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгон үчүн биз мына доордой базар ошон үчүн курулуп калды. Ошон үчүн бизге баары келип бизден товарларды алышчы. Мына ошол бул жерден жакшы эле иштер болгон. ШОСтон деле көп эле жардам алып атабыз. Мына жолдор салынып атат. Мына балыкчыга салган жолдор, башка. Мисалы үчүн Кытайдын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү Кыргызстан үчүн чексиз деп айтсак болот. Башка мамлекеттерге салыштырмалуу алганда биз ошону бирок аны ошону туура пайдалана албай, анан жана ТЭЦ-гейт, башка гейттер чыгып атпайбы? Бул эми башка маселе, бирок биз үчүн жардамы чоң эле бул ШОСтун уюмунун. Эми ушул Казакстандын өңүтүндө алалычы. Кыргызстан демократиялуу мамлекет катары биздин жол демек туура деп айтсак болот да, туура, ишенимдүү эле. Казакстанга салыштырмалуу же коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу караганда. Эми мындай карап көрсөк, ошо мурдакы Совет доорундагы мамлекеттеринин караганда ошо Борбор Азияда баягы демократияга биз 89-орунда индекс менен чыгып келгенбиз. Мисалы Казакстан, Орусиялар баягы артта калып атат да. 100дөн 140-135-орундарда чаргайсы. Анан бирине караганда биз болсо
демократия жолунда мындай гибридный демократия деп коет, ошол жолунда турабыз. Казакстан болсо авторитардуу. Анан бу жерде башка демократиялык мамлекеттер жок да Борбор Азияда. Демек, биз ошолорго үлгүбүз. Бизсиз, мисалы коопсуздукта дагы ошо кандай бир маселелерди биздин мамлекетсиз, булар чоң мамлекет болгондо дагы, мисалы Казакстан же Өзбекстан геосаясат боюнча чече албайт. Биз ошо ордуна турабыз. Анан мына ШКУга киргенибиз маанилүү. Мисалы Индия кирип атпайбы, Пакистан чоң мамлекеттер. Анан киргенде биз өзүбүздүн дагы мына төрагалык болгондо, мисалы ШКУнун банкы, өнүккөн банкы же болбосо ШКУнун өнүккөн фондусун штаб-квартирасын бизге ачып алыш керекпиз да. Мисалы бизде террористтерге каршы Өзбекстанда штаб-квартирасы бар, Ташкенттечи. Биз ошону бир кадыр мүмкүнчүлүк менен эметсек, Кыргызстандын аброю дагы жогору болот. Эми ошого Кудайга шүгүр дейли, кайсы бир жагынан болсо да биз башка мамлекеттерге үлгү катары үлгүбүз бар экен да, демократиялык жолдо үлгүбүз бар деп ишенем. Азыр эле мына Казакстандын массалык маалымат каражаттарын ушул эле Кыргызстанда болуп аткан биздин интернет болобу же баарын угуп, радиолорубузду угуп карап турат тартмалар. Урматтуу коноктор, бизге болгон убакыт соңуна чыгып калды. Биз кийинкиде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.